Жапжакын тикилеп өтөм өтө бакчыкта. Ассаламу алейкум. Байкенки башка да, Абдулла байкенки. Борбор Азия багбандар биримдигинин Мени жакын алкагында иш жүргүзүп атабыз. Мына азыр Адилет деген инибиздин багына келдик. Высокорослый экен бак. Бактагы бир 50 жыл кызмат кылат. Жок эле дегенде. Высокорослый экен. Бул бакта ар бир эмесинен дагы бир 10 жылдан кийин аябай жетилет. Ошондо ар бир немесинен түбүнөн 250-300 килограмм өрүк жөнүнө берип турат да. Өтө жетилгенде. Анан эми бул жерде азыр мына бактан көрүнүп турат. Тиякта түптөрү саргарып, буга органика жетишпей атат да, өзүнүн азыгын бериш үчүн буга эме эң эле жакшысы азыр биогумус. Биогумус менен анан кийин мына Нурлан деген бир байкебиз Эко Агро деп ал дагы бир препарат чыгарган. Ошол препарат менен дарылаш керек. Анан кийин мына бактан сразу кемчиликтерин айтып кетейин. Мону жок кыласың, тал. Бул жокта Буну жок кыласың. Себеби дегенде тал, терек, бака терек, кара жыгач, мындай бадалдар бардыгы эң ооруну алып келе тургандар. Биринчи ушуга жармашат, анан кийин бияка өтүп кетет да. Булага деген мына учуп кетип аткан бардык насекомыйлар ушул жерге келип балалап, уялап, неберелеп, чеберелеп, анан кийин өрүк жегени анан түшүп кетишет да. Вот биринчи кемчилиги ушул. Ушуну жок кылыш керек. Бардыгы эле ушул мына эмелердин бардыгы ушул кемчиликтер да. Мынанын кереги жок. Анан кийин мына свободный доступ, шамалга свободный доступ болуш керек. Шамал болуш керек. Шамал сөзсүз свободный доступ болуш керек. Ошон үчүн бакты сеткалайт да. Сетка, мисалы үчүн дубал менен урбайт, же мындай бетон койбойт. Ошол бунун кемчилиги. Анан кийин бактын ортолору мына чөп деген вообще болбош керек да. Чөптүн бардыгын чаптырып, таптаза болуп, мына бактын бул түбүнөн наркы түбүнө чейин бул шамалдап туруш керек да. Тынбай шамал ойнап туруш керек. Мына ошондо анан кийин башындагысы дагы окшош бышат, түгүндөгүсү дагы окшош бышат. Вот в чём проблема. Шамал жетпейт, күн эле бышырбайт да муну. Буну шамалда бышырат да. Вот ушул эле, башка проблемасы жок. Анан обязательно түбүнө, ар биринин түбүнө жок эле дегенде бир 10 килограммдан биогумус көмүш керек уже. Ол деген 3 жылга жетет да. 10 килограммдан биогумус. Сөл жылан алгыла, сөл жылан алып берде Кудайга шүгүр көң кеңири. Көңгө салып, өзүңөр багып, сөл жылан багып, кышы менен сөл жыландан чыгарган биогумусту өзүңөрдүн багыңарга салгыла. Полный органика болот. Өрүктөр жалтыраган мындай өрүктөр болот. Биогумустун күчүн али эч ким биле элек да. Биогумусту мисалы үчүн бир кашык помидордун бир түп помидорго сала турган болсоң, 80-чи жылкы багына буркураган помидор бышырып жейсиң да. Аны эл түшүнбөйт пока. Сөзсүз түрдө биогумуска отуруңуздар. Ар бир багым бар деген адам жок эле дегенде үйүндө 1 миллион сөл жыланы болуш керек. Bir сөл жылан bir жылда 600 грамм эме чыгарып берет, биогумус чыгарып берет. Ошондо силерде 60 тонна биогумус болот да. Канча багыңарга, канча ошончолук кашаны масла менен не испортиш дейт го. Канчалык силер ушуга көп салсаңыздар биогумусту. Ошончолук өрүгүңөрдүн мына стволу дагы жылтырап, мындай баягындай слиз, баягындай анча-мынча оору немелерге туруштук бере турган өзүнүн иммунитети болот бунун. Вот ушуга аракет кылыңыздар. Анан обрезканы кылганда мынаны карап турам, мен бул жерде обрезка шапочный болуп калган да. Шапочный. Мындай болупчу, шапка болуп калган да. Муну обрезканы мындай кылганда силер ушундай удобный кылгыла, чтобы ствол бир мындай болсун, ортосуна даже трактор кире турган кылып туруп обрезка кылыш керек да. Мына мисалы үчүн кабинасы жок, жапыз тракторлор бар го. Ошол кирип мынанын астын жумшатып чыгып кетиш керек да. Ошондой кылып обрезка кылыш керек. Түшүндүңөрбү? Анан мындай эски шактарда өрүктөр баягы болезненный мындай неме болуп калат. Мүмкүн болушунча освежить этип туруш керек бактычы. Обрезканы ошончо кылат. Обрезканы мисалы үчүн высокорослыйлардыкын билбейм, а берки эменикин интенсивный садоводстводо 3 маал обрезка кылат. Зимний, весенний, осенний, весенний и анан летний. 3 обрезка болот даже.
Анан кийин тойдуруп сугарыш керек мынанычы. Тойдуруп. Анан кийин оны түбүн көрүп атам. Түбү мындай выпуклый болуп турат да. Түбү деген чашка болуш керек. Чашка болуш керек. Мындай чаша кылып койушуңар керек. Мурунтан мичурин неге чашка кылган? Ошол жерде мисалы үчүн влага сакталат. Мынандай жерде суу турабы же мынандай чөмүчтө турабы? Вот ушуну карагыла да. Вот башка эч кандай проблемасы жок. Обрезка, пропитка, мына талпалдар ушулар мен замечательно кылган, ушуларда жок кылсаңар эле болду. Нормально иштеп берет ушул. Дальше канча жыл иштетсеңер болот да. Ушул болду.